Салам достор, назарыңыздарда Канат Алымбаев YouTube каналы. Мен өзүмдүн блогер экенимди унутуп калып, буга чейинки болгон кызыктуу окуяларды тартпай калдым. Бул биздин мектеп. Магазин жака майда чүйдө продукт алганга келди элек. Магазинде айна шишенин магазинде келинчегим сууда кылып атат. Кызым үйдөн мектепке жөнөп жатып, мени саат 12:30 мектептен алып кеттиле дедиле. Как раз келип калды кызым дагы. Аны алып алып жолго чыктык. Тогонойдун поворотуна жеткенде бир кошунабыз машинасы менен ылдый жактан келип калыптыр. Аны менен кызым үйгө кетти. А мен болсо өйдө жактан Жеңиш деген таксыр досумдун магазининен бир кап биринчи сорттогу агуун алайын дедим эле. Аны алып алып кетип атсак, автобустан чыккан бул эки айым көзүбүзгө аябай жылуу учурап, мейличи деп аларды да сала кеттик. Баягыл жерден каарманыбыз Канатбек малдын 4-төгү чөйүн сала турган убакыт болуп калыптыр деп жооп келгенге жөнөдү. Ал жака баратып, жөн түшпөй зылгаяк терип түшүп баратып, жыгылып кете жаздады аз жерден. Анан барып туруп эле кожомкул таш көтөргөндө эле бир престигө таптак көтөрүп туруп, өйдө көздөй келатканда эле бир маалда кызым клёнка менен зылгаяк терип аттı эле, жыгылып кетиптир. Атаке тургузуп коюңузчу деп кыйкырып калгандан ага барып, аны да тургузуп, ал жерде бир эле таман жол эле да. Бери жакта бассам өзүм да карга кирип кетчү деп, желкесинен кармайлап тургузуп койдум. Анан берки пакетти ыргытып коюңузчу атаке мага дегенде, мейли анда деп туруп, бош ыргытсам жетпейт да, ичине кар салып ыргыттым да, кайрадан прести көтөрүп алып өйдө көздөй чыктым. Бутунда зылгаяк болгонуна байланыштуу майда аттап бараң чыктым. Келип туруп эле пресстин жиптерин ары бери тартып чечип туруп, аны бүктөп туруп, нар жакта чаканын ичине салып салдым. Анан ойлорду нар жакка камап туруп, келип прести бөлүштүрүп ойлорго салдым. Сага бүгүнкү мынча деп туруп салып, анан мен бер жакта унажындарга салдым мынакей. Өзүңүздөр көрүп аткандагыдай баягы ирети менен салып бөлүштүрүп. Анан ошентип акыркы калган бөлүктү койлорго салдым, чөпкө. Койлорго да чөтө бир аз көбүрөөк болгондо ошентип азыраагын алып койлорго бөлүштүрүп салып койдум дагы. Анан бүгүнкү күндүн акыркы видеосу болсун деп атамдын жасаган ужаны тээп, бирок мен атамдай тээ албайт экенмин. Карап туруңуздар. Өтө катуу кетет экен, бул жактан түзүлө кеттим мындай эле сонун жашнакай элечи. Бирок өтө катуу кетет экен да. Бул жака барганда Такасы ылдый жакка чейин барсам, чөптү сүзүп жыгылып калчудай болуп, чөпкө жетпей эле боюмду таштай бердим өзүм эле. Ошол жакта эле жыгылып калайын, жумшагыраак тунук карга депчи. Андан келе мен аркаман Жанатбек укам келиптир. Мынакей алда жыгылат азыр. Ана.